Kırgızdın jakşı sözü var. Bирок айтсаң кээ бир адамдар чышалап кетиши мүмкүн да. Эсин сыйласаң итине сөйөк сал деген сөз бар. Бул жаман сөз эмес. Жаман сөз эмес бул. Пайгамбар жакшы көрөсүңбү? Анда ага жакшы көргөн, ага иман келтирген, ошон үчүн Меккени таштап көчүп кеткен, ошо менен бирге согушкан, ошонун жанында туруп, ошонун жанын берген сахабалар жакшы көрүү, пайгамбарды жакшы көрүүнүн бир бөлүгү, урматтуу бир тууганым. Абдулла шейх кече өттү балыкчыда. 10.000 адам келди деп айтып атышат. Андан да көп деп, арты көрүнбөйт. Бир жерде иман болгон эмес. Бир 2 квадрат метр иман болгон эмес бул. Динге кызмат кылган, мечитте качан көрсөң. Үйүнө барат элем, анда мында зиярат кылганы, кадимки сахабалар жашоосун көрөсүң. Сүйлөгөнү, сүйлөп атканынан жалганчылыгы билинбейт. Сүйлөп атканынан анын чынчыл экени көрүнүп турат, олия. Бирөөгө күбөлүк бере албайбыз, бейишке барат деп. Бирок абдан катуу үмүт кылат иншалла бейиши деп. Мына тирүүлөрдүн күбөлүк бергени, кимге канча жаназа окулат, Кудай билет. Кимге ким жаназа окуп, Кудай билет. Анда мурда кошун өлкөлөрдөн бир чоң киши өлдү эле, көп адам ага дагы барды. Бирок ал ошо бийликте турган үчүн барды. Мунун кандай бийлиги бар эле? Бул адамдардын жүрөгүндөгү махаббат ошого бийлик кылат эле бул. Бул адамдардын жүрөгүнө даават кылып, жүрөктөргө бийлик кылган адам болчу да, адамдардын денелерине эмес. Ушундай эмеспи?